Это видеопослание моим студентам. Это послание содержит 5 ключевых золотых советов, которые вам точно нужны. Это послание я назвала моим студентам, потому что это послание посвящается тем, кто изучает русский язык, кто изучил русский язык, кто собирается изучить русский язык. То есть 3 этапта турган элдерге очень нужные советы. Первый совет. Каждый, кто изучает русский язык, должен пройти 3 этапа. 3 этапта сөзсіз өтіш керек. Первый этап. Мои студенты уже знают, о чем речь. Мои студенты уже білет эмне жөнүндө сөз болот хан, потому что я это очень часто повторяю на уроке. Первый этап – это понять, түшүнүү. То есть теманы түшүнүү, информацияны түшүнүү. Самый простой этап. Второй этап – это запомнить. Түшүнгөнүбүздү эстеп калуу. Запомнить. И третий этап – это использовать. Түшүндүк, эстеп калдык, колдонушубуз керек. Эгерде 3-чү этаптан өтпөсөк, ничего не получится. Ошондуктан бир группада болуп туруп, кээ бирлерден результат чыгат, кээ бирлерден чыкпай калат. Потому что ошол этаптан баары өтпөйт. Биринчи этапта это 100% моя помощь, понимаете? Мен 100% силерге жеткириш үчүн, 100% түшүндүрүш үчүн я на все готова. Прям түшүндүрүү, обратная связь, кайра суроолоруңарга жооп берүү и так далее и тому подобное. Запомнить — это уже ваша работа, понимаете? Анын баарын эстеп калыш керек, кайталатып. А использовать — это 100% ваша услуга, поэтому использовать келгенде көбү такалып калат. Алар полностью мени бул сүйлөтөт деп күтөт. А силер сүйлөп кетиш үчүн менден да жардам тиет, но основной жумуш, негизги жумуш бул силерден болгону. Как только человек поймет, что колдонуу все-таки бул мен үчүн, мен өзүм үйрөнүшүм керек, өзүм колдонушум керек. То есть билдим, алдым, эми колдонуу керек аны. Ошого түшүнгөндө, как только студент это поймет, человек это поймет, все, результат көрүнүп баштайт, потому что человек ответственность, жоопкерчиликти өзүнө алат. Тиги күнөөлүү, ал тиги күнөөлүү, баары күнөөлүү, орус тил мугалим күнөөлүү, ата энем күнөөлүү, баары күнөөлүү дей бербей, жоопкерчиликти өзүнө алгандан кийин результат да пайда болот. Первый совет – нужно пройти 3 этапа. 3 этаптан өтүү керек, сөзсүз. Экинчи бул тартынчаактыкты жеңүү силердин милдетиңер. Это прям обязательно. Потому что стеснительность, тартынчаактык силерди грамматиканы уже шумдук билип сүйлөгөндөн деле жообуңар даяр болуп калганда бирок тартынып койдуңарбы? Это очень плохо, именно влияниясы. Бир жолу тартынып койдуңар, вы привыкнете, и ошентип жылдап, годами можно ходить и думать, мен сүйлөгөндү билбеймин, мен туура эмес сүйлөп алам деп коркомун и так далее и тому подобное. Ошол вот здесь засядет и всю жизнь влиять этип баштайт силерге. Я часто повторяла, тартынуу деген жакшы сапат, жаман эмес, сонун сапат. Но ал тартынуу билим алуудан тиешеси жок, кереги жок. Нет необходимости. Үчүнчүсү, нужно принимать ошибки или, звучит, не бояться ошибок. Катадан коркпоо. Потому что ошибки они будут всегда. В начале, башында. У всех будут ошибки. У меня были ошибки. Те, которые прям профессора, да, у них тоже в начале были ошибки. У всех в начале есть ошибки. Бирок иногда биз ошол ошибкаларыбызды принимать этпейбиз. Мен туура эмес сүйлөп салам. Ой, позор, опозориться можно, уят болдум. Сүйлөбөй эле койбойт, тияк. Вот ошол этаптан кишилер өтө албайт да. Жылдап, годами ошол этапта жүрө берет. Ал это просто эле этап ал. Это просто бир тепкич. Үйрөндүк, эстеп калдык, колдондук и бир аз ката болот. Сөзсүз. Анан ката азаят и постепенно ката жок болот.
А мы как хотим, мен биринчи баарын үйрөнөм, анан шумдук билгенден кийин шатыратып сүйлөп салам. Нет, так не бывает. Так не бывает. Хватит себя обманывать, өзүңөрдү алдаган токтоткула, башында баары бир ката болот. Ал этаптан бат өтөсүңөрбү, жай өтөсүңөрбү, это вам выбирать. Силер тандайсыңар. Бирок ал этаптан сөзсүз өтүш керек. Эгерде бир жыл каттуу кириштиңер, үйрөнүп баштадыңар, вроде все хорошо, и сүйлөп баштаганда бир аз ката кетирдиңер, и силер сүйлөбөй койдуңар. Бир жылдан кийин курс тил баары бир эле керек экен, дагы үйрөнүп баштадым дегенде жанагы этаптан кайрадан өтөсүңөр, понимаете? Өтүп кетпедиңерби, кайталана берет ал ката. Кайталана берет кечке эле. Ал этаптан өтүш керек. Көбүрөөк ката кетирип өтүп кетиш керек. Көп ката кетиргендер бат өтөт ал этаптан. Это бир аз туура эмес түшүнө алышыңар мүмкүн. Көп ката кетирген эмес, силер көп пробовать этсеңер, көп ката болот да, пробовать. И там попробовать, эте берип кечке сүйлөй бергенде көп катабыз, значит силер ал этаптан бат өтөсүңөр. И все. Кийинки словарный запас нужен. Словарный запас, грамматиканы уже билип калдык, все уже понятно, все хорошо, жооз деле даяр. Все, я уже ката сүйлөгөндөн деле этаптан өттүм, тартынбай да калдым дегенден кийин, кийинки кыйынчылык бул сөз байлыгыбыз аз болуп калат. Эмне деп жооп беришти деле билебиз. Поддерживать разговор тоже умеем, но красиво не получается, потому что сөз аз. Эгерде продукталар толук эмес, аз болсо, тамагыбыз таттуу болбогондой эле. Если там приправы добавлять, там, допустим, зелень, тяк-пяк толтура кошсо, это вкусно будет. Всего побольше, да, вот, вкусно. Точно так же сөз байлык көппү, сөзүбүз да будет звучать красиво. Поэтому словарный запас надо пополнять. Словарный запас как, где можно пополнять? Откуда можно пополнять? Это книги, фильмы, видео, окружение, люди. То есть нас окружает прям море словарного запаса. Просто бери, запоминай, используй. Словарный запаска деле 3 этап керек. Понять, сөздү түшүнүшүбүз керек, тааны бизге керектүү сөз мантин түшүнбөй турган эстеп калгандан пайдасы жок. Түшүнүү, эстеп калуу, колдонуу. Эгерде түшүнүп эстеп калып жаттап эле коюп койсоңор, ал сөздүк кайра эле унутулат, анын кереги жок. Колдонбодуңарбы, анын кереги тибейт. Унута бересиңер кайра эле. И акыркысы это даже не совет, это или совет, я не знаю. Ошибаться нормально. Забыть элементарные слова, жөнөкөй сөздөрдү унутуп калабыз иногда. Это тоже нормально. Бир сөздүн ордуна бир сөздү адашып колдонуп алуу, перепутать эту, да? Ну, спутали, ну ничего. Это тоже нормально. Сказать неправильно тоже нормально. Допустить ошибку, ката сүйлөп алуу, тоже нормально. Ударенияны туура эмес айтып алуу, тоже нормально. Иногда керектүү информацияны унутуп калып, андан кийин үйгө баргандан кийин эсине келген, это тоже нормально. Потому что мы всего лишь простые люди, биз жөнөкөй эле адамдарбыз, жөнөкөй эле кишилербиз. Иногда ката кетиребиз, иногда туура эмес сүйлөп алабыз, иногда и так далее и тому подобное. И самое главное, ошондой учурларда себя нужно простить, понять и простить. Өзүбүздү түшүнүп, кечирип коюу керек. Жемелегендин кереги жок, пайдасы жок. Бирок зыяны бар. Сен туура эмес сүйлөдүң, ушунда унутуп каласыңбы, тяк-пяк деп өзүбүз урушуп калабыз кээде. Анын пайдасы жок вообще, но зыяны бар. И самое главное, менде окуп жаткандар, окуйн деп жазылайын деп аткандар, биз азыр как раз бир ай отпуска деп бир ай бою иштеген жокпуз. Кээ бирлеринин смстери бир аз жоопсуз калды, себеби телефонду үйгө калтырып, прям чындап эс алуу болсун деп, это прям, чтобы голова, чтобы отдохнула, бир аз жоопсуз калып атат. Телефонду чалууларыңар, смстериңер, это я понимаю. Жакында биз дагы полным ходом иштеп баштайбыз буюрса жакында эле. И жаңылыктар бар, жаңы методикалар да кошуп атамын буюрса. Чтобы моя цель, чтобы именно силер мага акча төлөп бергенден кийин ошол акчаңарга жараша пайда алышыңар.
керектүү информацияны алышыңар. Менден именно чем могу, колуман келишинче жардам бериш. Поэтому методиканы, иногда кээ бир методика иштебесе, анын ордуна башка методиканы коем. Бир прием иштебесе, башканы коем. Кээ бир татаал информацияны жеңилдеткенге аракет кылам. Жаңы информацияларды кошуп и так далее. Вот жаңылануулар, жаңыруулар буюрса болот. И жана ошондой эле керектүү пайдалуу ссылкаларды ылдыйга калтырамын. Кимге кызыктуу болсо кирип көрсөңөр болот. Ну, там тоже очень интересно, честно. Всем пока. Буюрса увидимся жаңы видеолордон. Пока.